Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары жана ошондой эле биздин WhatsApp ким калса жана ошондой биздин YouTube'дагы каналыбыздын көрөрмандары, Facebook'тагы жалпы биздин замандаштарыбыз кандайсыздар, саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга дагы бир жолу жаңы күндүн 2-саатына кош келдиңиздер деп тоштолуп алалы. Бүгүн болсо 13 февраль жана күндөргө карата бүгүн мындай Бириккен Улуттар уюмунун негиздөөсү менен радио күнү экен. Радио кызматкерлерин дагы бир жолу кесиптик майрамдар менен куттуктайлы. Жана бүгүн биз сиздер менен бекерчи болгон жокпуз, урматтуу угармандарыбыз. Бүгүн биз сиздер менен китептер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Белгилүү болгондой китептер бул адамдын жан дүйнөсүн жаңыртуучу, байытуучу жана дүйнөгө болгон көз карашыбызды өзгөртүүчү чоң бир булак болуп саналат. Мээримди жалпыңыздар таанып болушуңуздар керек. Ал эми бүгүн болсо биз Мээримди башкача өңгүттө тааныйбыз. Жазмачы, котормочу. Кош келдиң Мээрим, саламатсызбы? Кош келдик, рахмат. Сиздерди да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү кесиптик майрамыңар менен куттуктап кетейин. Чоң рахмат. Тунук эфирге алайым. Бар болуңуз. Мээрим Ташыбекованы болсо биз журналист катары көрүп келгенбиз. Анан азыр болсо мени ошо акыркы учурларда көрүп алып, Өрт таянган Таштак жол деген китептин кыргызчалап чыктыңыз. Ушуну кайдан таптыңыз? Кандай болуп калды? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз, мындай журналистиканы тыштадыңызбы? Бул китепти которуу деги эле мен учуктасам түшүмө кире турган нерсе эмес болчу. Болгондо да англис тилинен анан түз кыргыз тилине которуу деген. Анан кийинки соңку 3 жылдан бери англис тилин окуп, үйрөнүп, аябай ошондой берилгендик менен терең үйрөндүм да. Анан кийин болсо Facebook'тан кокусунан эле бир кыргыз журналисти бөлүшүп калыптыр. Мен ошо америкалык жазуучунун китебин автограф менен алып атам деген Facebook'тан. Анан аны бөлүшүп коюп атпаймынбы? Бөлүшүп койсом эле келли жазып ошо ылдый жагына жорум жазыптыр. Бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Эми ушул чыгармам орус тилдүү окурмандарга жетсе абдан сонун болмок деп. Анын ылдый жагына ошондой комментарийлер кете баштаптыр. Ооба, Мээрим которуп бере алат. Жада калса орусчага, кыргызчага да бир нече тилге которуш мүмкүн деп анан деп эле дароо эле ал ишенип анан кийин мага электрондук вариантын жибериптир. Автор. Анан окуп көрсөм эле мындай түшүнөт экенмин. Эми кээ бир сөздөрүн билбей калышым мүмкүн, бирок жалпысынан түшүнүп аткандыктан анан макул деп анын сунушун кабыл алып, анан которууга белсендим. Мындай Советтер Союзунан кийин ал учурда котормого аябай маани беришкен да, андан кийинки учурларда жалпы эле ушу китептердин санына, сапатына эмнелер жазылып атат, эмнелер окуп атат элдерге деле көп деле каралбай калгандай сезилет да. Анан бул чыгарма эмнеси менен өзүнө тартып алдыңыз? Эмне себептен ошо жалгыз эле автор которуп берчи деген үчүн элеби же окуп көрүп да жактыбы сизге? Окуп көрсөм сюжети да абдан кызыктуу экен. Мында интрига бар, сүйүү, кылмыш баары аралашкан. Америкалыктар өзлөрү новелл деп коюшат экен, жалпы жонунан прозаны. Анан бул болсо ошол жазуучунун өзүнүн кандай десем, бир ошо жол жүрүп келаткандагы өзүнүн көргөн билгендерин жазган жол очерки сыяктуу да. Бирок ичинде кызыктуу эле чыгарма сюжети бар. Кызыктуу интрига коштолгон жакшынакай эле чыгарма. Анан өзүм да албетте кызыктым. Болгондо дагы мен ошо өзүм ошо тажрыйбамды, өзүмдүн алымды сынап көрөйүн деп дагы ойлодум. Анан буюрса элдер окуп көрүп, мындай жаман эмес деген, жакшы деген эле бааларды берип атышат. Эми сиз ушу кыргызчалап чыккандан кийин ким редакциясын карады, ким жардам берди оңдоп түзүүсүндө? Мен эң биринчи орус тилине котордум да, ошо орус тилине которгондон кийин, бирок мен буга чейин албетте өзүмдүн жасаган сюжеттеримди биринчи кыргыз тилинде жазып, андан соң орус тилине которуп, аны редакторлор редакциялап туруп эфирге берген учурлар болгон, бирок мынчалык чоң чыгарманы которуп көргөн эмесмин. Анын үстүнө мен өзүм нукура орус тилдүү болбогондон кийин, орустар айтат го, носители языка деп. Ошондой болбогондон кийин деп баары бир деле мындай кээ бир сөздөрдү туура эмес колдонуп кетиши мүмкүн деп өзүмөн өзүм ишенбегендиктен анан Алексей Немашкал деген кесиптешиме сурандым, редакциялап бер деп. Ага гонорарын төлөп бердим. Анан бирок эркин убакыт бердим, шаштырбай. Анткени ар бир деталин, ар бир балким мен байкабай кеткен, күмөн саната турган бир нерселер болушу мүмкүн, ишенимсизирээк болуп калган, ошолордун баарына көңүл бур деп сурандым. Анан ал дагы ыраазы болду, ошо мен төлөп берген гонорарга. Анан чын дилинен иштеп берди. Ошентип бул чыгарма жарыкка чыгып калды. Анан мындай карап келе турган болсок, бул жол очерки деп сиз өзүңүз айтып өттүңүз. Бул китеп ушул Келли Маккойдун өзүнүн жашоосунан өткөн, башынан өткөн окуялар турбайбы? Же ошону көркөмдөп жазып койгонбу, же кыял чабытыбы?
өзүнүн башынан өткөргөн деле окуя эмес экен, бирок ошо жол жүргөндө бир күбө болгон окуясы окшойт да. Күбө болгон окуясы экен. Анан муну бул бир эле мынтип жазам деп туруп эле жазып койбоптур. Көп жылдар бою аябай бул чыгарманын үстүндө иштептир, иликтептир, маалыматтардын баарын топтоп, анан жазып коюп, анан жарыкка чыгарбай дагы көпкө чейин жатыптыр. Анан бир чоң жашоосунда бир окуя болгондон кийин анан кой муну чыгарбасам болбойт деп анан кийин чыгарган дагы экен да. Өтө кызыктуу китеп окшойт, анткени атына карагандачы өрт аянган таштак жол деген. Демек ар бир эле адамдын өзүнүн баскан жолу бар биздин өзүбүздүн. Жана ал болсо айтабыз го даңгыр жол болсун, таштак болбосун деп. Ошол сыяктуу мунун ичинде сиз айтып өткөндөй мындай мазмунун да карап көрсөк, криминал да бар окшойт, коркутуу, үркүтүү да жүрөт. Бул ошо өрт аянган таштак жол деген бул эми Американын жолдору таштак деле эмес болуш керек, баарыңыздар билесиздер, даңгыр эле жол. Бирок бул ошо өтмө маанисинде алынган өрт аянган таштак жол деп. Мындайча айтканда, бул өзүнүн англис тилинен түз которгондо бийиктикке алып барчу татаал жол деген эме болчу да. Анан кийин биз антип которуп түп-түз которсок деген кулакка да жагымсыз угулуп калат. Мындай табышмак турак кылып өрт аянган таштак жол, өр дегенен билесиздер, жогору чыгат, бийиктикке алып бара турган жол, ошол эле учурда татаал жол дегенди билдирет да. Ошондой эле биз дагы басып баратып өмүрүбүздүн өрт аянып калганын да билбей калабыз. Жакшы экен да, темасы да мага аябай жактанан. Канча убакытта котордуңуз бул? 254 барак окшойт, 256 барак деп чыкты. Орусчасын 1,5 ай котордум өзүм. Которуп бүткөндөн кийин тиги редактор менен иштешкеним дагы бир айга чукул убакыт кетти. Ошентип 2 айдай кетти. Кыргызчалаганда? Ал эми кыргызчасын болсо буга чейин уже сюжеттин тааныш болуп калган, кээ бир сөздөрүн билип калгам, ошондуктан кыргызча которуу оңойраак болду. 1 айда эле которуп бүттүм. Редактор дагы дароо редакциялап берди. Анан кийин чыгарып салдым. Аябай чечкиндүү айым экенсиз. Ушунуңуздан жазбаңыз, урматтуу угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте так ушул Мерим Ташыбекова которуп чыккан өрт аянган таштак жол деген китептен сиздер менен таанышып, бул кантип көтөрүлүп калган, кандай болгон, окуйлуу келиңиздер деп таанышып жаткан чагыбыз. Жана биз өзүбүз айтып өткөндөй эле биздин кесиптешибизде дагы башка бир өңгүттө таанып жатабыз сизди. Эл эми ушинтип эми котормочу жакка кетип каласызбы эми сиз? Анткени биз сизди аябай эң мыкты журналист катары билебиз. Ооба, буга чейин НТС телеканалында иштеп жүргөм. Анан ар кандай бир ыйкы-тыйкы окуялардан улам коомчулукка жарыялап туруп жөн кетпей анан кеттим эле. Ошондон бери түз өзүмдүн кесибим менен алектенбей, котормочулук менен алектенип кеттим. Чет өлкөгө барып иштеп келдим. Андан кийин азыр болсо ата энемдин жанында эле ошо китепти чыгаруу менен, редакциялап чыгаруу менен алектенип эле ошо үйдө болчумун. Жакында бир жакшы сунуш түшүп атат. Буйрса жакында экрандарда кайра деп коебуз, пайда болуп калсам ошондо дагы жалпы коомчулукка жарыялайм. Анан мындай сиз өзүңүз менен мындай маектешип жатканда дагы мынтип да иштеп көрдүм, мынтип көп кесип алмаштырдым деп айтып каласыз да. Не себептен, ушунун себеби эмне болду деп ойлойсуз, өзүңүздү таба албай атасызбы? Жок, мен негизи башынан эле журналистика менен алектенип келгем. Башында гезитте иштеп, андан кийин телеканал, теле жагына өтүп, радиодо да практикадан өтүп дегендей тараптуу изденип көрдүм. Бирок теледен өзүмдү тапкам жакшы эле. Анан бирок деген ал бир орунда тура берсең жылбай, кайра тескерисинче артка кетип, адам деградация болуп баштайт да. Стресс болуп, эчтеке жактырбай. Анан ошондон улам мен өзүмдү башка жактан дагы издеп көрөйүн дедим. Бир чети жанагындай кырдаалда менин кетүүмө түрткү болуп калды, жумушумду таштап. Азыр болсо ал жумуштан кеткениме өкүнбөйм. Албетте мен ошол НТС телеканалынан жакшы тажрыйба топтодум, өсүп өндүм. Бирок ошол өсүп өнгөндөн кийин ал бир точкада туруп калбай, дагы башка жактан өзүмдү толук дагы потенциалымды ачып дагы көрсөтүшүм керек экенин түшүнүп атам да. Бул өрт аянган таштак жол сыяктуу эле сиздин дагы жолуңуз. Акырында өрт аянып баратабыз. Албетте биз дагы бул Манас радиосуна дагы белгилүү болгондой кыргыз жана түрк мамлекетинин ортосунда курулган медиа борбор. Анан бизге дагы меймандарыбыз келип калганда аркы телдөө биз мындай даярданбай туруп кирип анан которуп калыш керек болот да. Ошол учурда сен мындай коркосуң да, мындай ушу айтылып аткан сөздү туура берсем, так берсем, анан жаңылтып албасам депчи. Анан менин оюмча бул китеп которгондо оңойраак болсо керек, анткени улам ойлонгонго убакыт болот. Ооба. Эми мен чындыгында англистен өмүр бою үйрөнүп атпагандан кийин өзүм айткандай 3 жыл эле болду да, анан көп сөздөрдүн баары бир билбейм. Сөздүктөн кароого туура келди. Анын үстүнө идиомалар бар, сленгтер бар.
бир эле бүт жада калса ошол айрым сленгтерди ошо техастыктар эле колдонот, жалпы америкалыктарды билбейт. Алар америкалыктар ошо өмүр бою жашап жүргөн америкалыктардан сурасаң деле билбейм бул эмне сөз экенин деп түшүнбөй коюшу мүмкүн. Бул автор техастык турбайбы? Анан ошондуктан автордун өзүнө түз кайрылып, бул сөз менен сиз эмнени айтайын дедиңиз эле же бул сөз эмнени маани билдирет деп жанын койбой сурап, кечке кайра кечирим сурап, кечирип коюңуз, балким мен туура сизди таарынтып алган жокмунбу десем, ада жакшы кишкен, жок, таарынткан жоксуң. Албетте сен тескерисинче которуп берип атканыңа мен ыраазычылык билдирем. Каалаган сурооңду эмне түшүнүксүз болсо бер, жардам керек болсо айтып тур деп мага болгон колунан келген колдоосун көрсөтүп атты. Мындай Американы да жалпак карай турган болсок, ушу Техас штатындагылар башкача болушат. Алар өздөрүнүн чыныгы американецтербиз дейт. Өздөрүнө тиешелүү дагы салттар бар болуш керек менин оюмча. Жана менин оюмча буларда эң кийин жана расизмден кутулган штат болуш керек менин оюмча. Ошол себептен бул китепте дагы жазылганда дагы сиз айткандай америкалыктар түшүнбөсөгөн башкача да бир нерселер бар болуш керек деп айтып өттүңүзбү? Ошонусу дагы ошондойго деп өзүмчө кыйын болуп айтып коеюн. Полиция кызматкерлери эле колдонгон сленгтер бар экен. Жалгыз гана ошолор колдонгон. Техастыктар эле колдонгон сленгтер бар экен. Ошолордон бир аз кыйналдым. Кээ бир сөздөр, мисалы сөз айкаштары биз түшүнбөгөн толтурат андай сөз айкаштар англис тилине. Ошолорду контексттердин сөздүгүнөн карап, ишкылса ошентип изденип атып котордум. Албетте, эгерде мынтип түз которо турган болсом, сиздей болуп эфирден албетте кыйналмакмын. Анда анчалык жоопкерчилик алмак эмес болушум керек. Анан айтып өтсөңүз, бул тиги дагы ушундай сунуштар түшүп калса, бул киши автор дагы китеп жазып калса дагы иштешесизби? Ушунуңузду улантасызбы? Өзүңүз дагы китеп жазасызбы келечекте? Келли мен ошо тез которуп бергениме абдан таң калды. Анан ыраазы болду. Анан мындан буйрса дагы ушундай китеп жазып калсам, сиз менен иштешем дегендей ниетин билдирди. Андан тышкары Кыргызстанда дагы жакшы бир сайт ачылып аткан турбайбы? Ошо сайттын ичинде нуска деген борбор ачылып, аякта да котормочулар иштеп аттыр. Алар да жакында кызматташууга чакырды. Алар дагы англис тилинен, балким түрк тилинен, орус тилинен ушундай деп, алар менен да макул деп кызматташайын деп жакында келишим түзгөн там. Балким котормочулук ишимди деле уланта берем, себеби мага өзүмө абдан жакты. Бул биринчиден өзүңдүн кругозоруңду кеңейткенге да жардам берет экен. Мисалы мен бул китепти которуу менен Техас штатында бир Пампа деген шаар бар экенин, анын ичинде Иорданский бир түрмө бар экенин, аякта эң коркунучтуу кылмышкерлер бар экенин, мисалы Библиядагы христиан дининдеги мен билбеген укмуш деталдар бар экенин, ошолордун баарын билгенге дагы түрткү болду. Которгонсуз канча китеп которсоң, ошончо сенин интеллектуалдык жактан кругозоруң өсөт экен. Ошондуктан мен котормону да таштагым келбей калды да. Дүйнө таануңуз дагы өзгөрсө керек э. Канча нускада басылып чыкты кыргызчасы жана орус тилиндегиси? Мен муну негизи сатыкка деп чыгарган эмесмин. Ошондуктан саналуу эле деп 300-300төн чыгардым. 300 кыргызча, 300 орусча. Анан кийин мындай эле тааныштарыма, туугандарыма, анан ушундай сиз сыяктуу журналисттерге, мындай эле картуучуларга эле берип сын көзү менен карашсын. Андан соң кемчиликтерин оңдоп туруп кайра чыгарайын. Дагы кененирээк чоң тиражда. Жазуучунун өзү менен контракт, келишим түзүп келгенден кийин анан чоң тиражда балким чыгарыш мүмкүн да деп ойлоп эч кимге чыгарган эмесмин. Бирок Facebookка жарыялап койсом, элдин баары каяктан алсак болот, сатып алалык деп сурай бергендиктен кечээ күнү Нуска деген китеп борборун алып барып өткөрүп келдим. Эгер каалоочулар болсо, кызыккандар ошол жерден алса болот. Өтө мындай которуп атканда ошонун ичиндеги болуп жаткан сюжеттердин баардыгын жүрөгүңүз менен өткөрүп, карап, түшүнүп, бир тойло чачыңыз агарса керек Албетте. Ичиндеги сюжеттеги тиги кишилер менен кошо переживать этип жашап кетип. Биринчи таң калып кетип барып эле авария болуп кала жатсайт. Анан кийин бир кишини машинесине салып алса, алынсы болсо мурунку кылмышкер, түрмөдөн чыккан кылмышкер болуп чыгат. Анан кийин бир убакыт эле анын машинесине бирөө ууруга кирген болуп чыгат. Ошол ууруга кирип аткан кезде тиги жүргүнчүсү жок болуп кетет. Анан деп андан көрүп, муну кайдан машинеме сала койдум эле деп өкүнгүчө болбой, кайра жолдон жолуктуруп калат. Көрсө алан аялы каза болуп калгандыктан бул киши Мак деген башкы каарман ошо машина айдоого баарын жумушун, карьерасын баарын таштап салып анан жолго чыгып кеткен да, машина айдайм деп. Анан ошонун тагдыры да. Ошентип мурунку кайгысын унутайын деп
жаңыдан башка жумуш, жаңы жашоо баштайын деп атса, кайра биягынан ошондой оорчулуктарга туш келет. Анан ошолор сыноолор да кызыктуу. Анан бул китепти чыгарып жатканда сизге эмне берди? Эмнелерди ала алдыңыз? Жана сиз айтып бердиңизби, мен мындай билчү эмесмин, мындайларды ала алдым. Андан сырткары дагы жалгыз гана бир маалымат, билги эмес, башка дагы адамдык сапатыңызда балким бир нерсеңизди өзгөрткөндүрсүз, балким бирдемени карап чыгайын деп ойлогондурсуз. Бул чыгармадагы эң ошо негизги башкы каармандын принциби, сен жашоондо эмнени каалап турсаң, бул болбой калышы мүмкүн деп ишенбей койбой, ошол максатыңа жеткенге болгон күчүңдү, аракетиңди жумша деген жакшы бир ой жатат да. Ошол ойго мен дагы ишенип, болгон максатымды ишке ашырууга аракет кылайын деген бир жакшы ой пайда болду. Бул китеп мынчалык жакшы эл оозуна алынып, сыймык алып келет деп ойлогон эмесмин. Минтип тиги радио, телеканалдарга чакырып деп ошондой сыймык алып келди. Андан тышкары дагы көп эле жакшы нерселерди алып келди. Дагы эле жакшы көп нерселерди алып келип жатат дейсиз да. Жана урматтуу каармандарыбыз, сиздерге айта кетели, азыркы учурда биздин болуп жаткан эфирибизди сиздер биздин расмий баракчабыз Facebook'тан көрүп жатасыздар. Эгерде жазгыңыздар келип жатса, же кандайдыр бир өзүңүздүн кошумчалай турган бир нерсеңиздер бар болсо, комментарий катары калтырып койсоңуздар болот. Биз болсо анын баардыгын урматтуу мекендештерибиз, биз сиздерге ошол түптүс жерден жооп бергенге аракет кылабыз. Реклама болуп калды окшойт. Урматтуу мекендештерибиз, жана жалпыңыздарга дагы бир жолу ийгиликтүүгүн тилейбиз. Азыркы учурда бизди көп эле киши көрүп жатыптыр, дагы көбөйсүн деген үмүт тилекти айталы. Жана ушул сиз өзүңүз негизи айтып атпайсызбы, мындай журналистика башынан баштаганда жазганды, андан кийин радиодо, ТВ баардык басамактарын көрүп көргөндө ар тараптуу жана баардык нерсени жасай билген, түшүнө билген, мобилдүү аракет кыла алган журналист, адис болуп чыга аласыз. Анан сиз да китеп окуган жакшы көрөт окшойсуз, эгерде ушул котормо менен алектенип жатсаңызчы. Анан азыркы учурдагы жаштарга китеп тандоосунда эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Кайсыл жактарына көбүрөөк басым жасашыбыз керек деп ойлойсуз? Азыр Кыргызстанда Кудайдын кулагы сүйүнсүн, авторлор абдан көп. Бирок жана өзүңүз жада айтып кеткендей, иргелбей чыгып атпайбы? Мисалы, каалаган эле киши колуна калем кармап жазып, анан акчасы бар болсо китеп чыгарып койсо боло берет экен. Себеби китеп чыгаруу анча деле кымбат эмес экен. Мына өзүм китеп чыгаргандан кийин көрдүм. Эч ким деле тоскоолдук кылбайт экен. Мурункудай цензура деген жок экен. Ошондуктан ар бир окурмандын өзүнүн табити болуш керек го. Себеби табитин да тарбиялаш керек го дейм. Табитин тарбиялаш керек. Бирок ошо табитти кантип тарбиялайт? Ал үчүн деген бизде атайын ошондой бир адабий клубтар иштеши керек. Ошолор дагы кандайдыр бир ошо табитин ойготуп, кандайдыр бир багыт бергенге, бир ушундай жаштарга бир багыт берип туруш керек го деп ойлойм да. Себеби ал жаштар кайдан билет? Бул кызыктуу экен, сюжети кызыктуу экен деп окуй берет да. Бирок анын ичинде тарбиялык мааниси кандай, бир сюжеттик линия түзүү жагы кандай, мисалы ошол чыгармада сөз байлыгы кандай, балким сөздү өз каалагандай туура эмес башаламан колдонуп кеткен жактары бардыр. Мына ошолордун баарын карап өзүнүн табитин өстүрүш үчүн албетте дагы көп өзүрө издениш дагы керек. Анан ошондой жанагындай клубтарга, адабий клубтарга барып, ата-энелер дагы кылса керек. Мисалы үчүн мен сөзүңдү кесип койгом, кечип кой. Ата-энем мугалим да, экөө тең. Үйдө бизде китеп болор эле. Шкаф азыркыга чейин бар, ичинде дүйнөлүк классик баардыгы. Мен ошол адатымды дагы ушу папамдан үйрөнсөм керек. Ал каяка барып келсе, бизге момпос үй жана китеп ала келчү да, буяктан алып келдим депчи. Анан ысгарында мен да бир жака барсам китеп алганга аракет кылам да. Анан ошентип окуп үйрөнгөнбүз да. Балким бизде да азыркы учурда белгилүү болгондой экономикалык шарттан, социалдык ар кандай шарттардан ички миграция, тышкы миграция деп атып, ошо окуганга, китеп окуганга убактыбыз болбой калат атпайбы? Могу технологиялар кирген мененчи. Ушул жаатынан дагы кандай эмнелерди кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Балким электрондук китептер керекпи? Эмне кылыш керек? Электрондук, албетте электрондук китептин бир жакшы жери кагазды сарптабай, мисалы азыр ушу кагаз чыгаруу деле бар да. Дарактар кыйылбай дегендей, балким экологиялык жактан да жакшы болмоктур. Мындай көзүң эле чарчап кетпесе. Бирок кээ бирлер айтат го, электрондук китеп окуганда көзүң чарчайт, анан биягынан мээңе кирбей калат экен депчи. Китептин өзүнүн бир касиети да болот экен деп. Анан кийин ошо ата-энелердин дагы чындыгында ата-энелердин дагы багыты керек го дейм, ошо жаштардын табити өсүш үчүн. Анан
ошо мен дагы китебим мисалы баары эле сатып ала албайт же мен өзүм тиги азырынча ата энемдин үйүндө кеминде болуп аткандыктан алып алам деген кишиге эле ар бир сайын Бишкекке келип кетип эле аларга бирден китеп таратып отура албайм. Ошондуктан Фейсбукка да жарыялап койдум, электрондук вариантын дагы окуп көрүшсө болот. Орусчасы менен кыргызчасын салыштырса балким экөөнүн эки башка ой таасир болуп алышы калышы мүмкүн дегендей. Балким муну дагы окутуп коесуз жана аудио китептер дагы аябай азыркы учурда эме болуп атпайбы, актуалдуу. Бирок сиз айтып өткөндөй негизи эле мен дагы эски кишилердин баласы болгондуктан кармап көрүп, жыттап көрүп менин китептердин жыттарын жакшы көрчүмүн да. Кагаздын жыттарын анан ошентип окуганды жакшы көрчүбүз да. Анан менин оюмча китепти сатып алып окуган, анан өзгөчө өзүнүн китептин авторунан автограф менен алып окуган өзгөчө бакыт болсо керек. Анан мындай айтпадыңызбы өзүңүз ошо жаштардын өзүнө сиз бул жерден өзүңүздүн журналисттик жагыңыздагы баардык кишиге оюмду таңуулап алышым керек деген функцияңыз иштеп кетти окшойт, могу китептерди жана цензура деп атканда. Анан азыркы учурда мындай баардыгы эркин болуп атпайбы бизде? Мындай башка мамлекеттерге салыштырып көргөндө дагы биздин баардык жагынан эркинирээк кыймылдаганыбыз, сөзүбүз жок дегенде оюбузду эркинирээк айтып алганыбызды байкап билип калабыз. Ушул канчалык деңгээлде жакшы деп ойлойсуз? Мен сизде азыр мындай журналист катары сурагым келип атат да. Канчалык деңгээлде ушу биздин коомубуздун өнүгүшүнө, өсүшүнө жардам бере алат деп ойлойсуз? Албетте мындай бир тараптуу эле боор экиндей болуш керек деп анан кийин элдин баары ошого баш ийип жашаган замандан азыр өттүк да. Анан кийин албетте ар ким өзүнүн оюн эркин айтса, бул жакшы эле нерсе. Адам мындай ошо мисалы атка минерлер өзүн билемдигин кылбай, мисалда жада калса биз мамлекет башчысына да сын айтып, ал дагы ошо Фейсбуктан бир нерсени окуп анан кийин айрым чечимдерди кайра артка кетирип аткан убакыттар болуп атат. Мисалы мына тиги логистикалык борбор курулат деп атты эле, Фейсбуктан укмуш ызылдап чыкты эле, аны кайра артка кайтарышыптыр деген сөздөрдү угуп атам. Мына ушундай жагынан албетте сөз эркиндиги абдан жакшы эле таасир берип атса керек. Эми албетте арасында сөздөп эле сүйлөй бергендер бар, оюмду айтам деп эле ашыра жаман нерселерди айтып кеткендер бар. Бирок ошондой болсо дагы бир кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик чечимдерге да таасир этип атканы мени кубандырат да. Анан бирок менин оюмча сиз айтып калдыңызбы, өзүнүн оюн эркин айтып алууда бул өзгөчө бир берилген бизге белек жана сый болсун, мындай Кудайдын берген бизге бир белеги болсо керек да. Бирок ошол учурда жанагы жакшы китептерди окуп адамдар оюн дагы тарбиялап, оюн дагы өстүрүшү керек го дейм. Сизге азыр мээрим эркин микрофон берели. Эмнени сурабай калдым, эмнени айтайын дедиңиз эле, эмнеңиз менен бөлүшөйүн дедиңиз эле. Эгерде урматтуу мекендештерибиз, сиздер кызыгып калсаңыздар, бул китепти окуйм деп анткени мен аябай кызыгып калдым. Үйдө мамам да китепти аябай жакшы окуйт, экөөбүз үйгө талашып окуйбуз го бүгүндөн баштап. Электрондук версиясы да бар экен мунун. Демек сиз жалгыз мээрим таба албай калсаңыз, башка жактан дагы таап алып окуганга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Карап барактап чыгыңыз, өзүңүздүн оюңузду жазыңыз, анткени мээрим дагы көрдүңүздөр ачык, баардык критикага да ачыкмын, баардыгына ачыкмын, өзүңүздүн ой пикирлериңизди жазыңыз деп жатыптыр. Жазып коюп, окуп чыгып таанышыңыз деп айта кетели. Жана азыр болсо сизге эркин микрофонда даярданганга убакыт берип койдум да сизге. Рахмат. Ошо эркин микрофон деп аткан учурда эмнени айтсам деп ойлонуп аткам. Анан ошо котормо жөнүндө сөз болуп аткандан кийин Кыргызстанда котормо жагына анча жакшы көңүл бурулбай атканын, мисалы айрым сөздөрдү ар ким башаламан которуп атканын айтып кетким келип атат. Ошондуктан бизде кандайдыр бир ошо котормочулар үчүн кандайдыр бир бирдиктүү бир нормабы, айрым сөздөрдүн жалпы бирдиктүү котормосу сыяктуу бир кандайдыр бир пособие чыгарыш керекпи? Ушул жагынан биздин өкмөт иштеши керек го деп ойлойм. Же болбосо жалаң эле өкмөткө тапшырып коюп отура бербей, биздин адабиятчылар балким баары биригип туруп ошондой бир бирдиктүү сөздүктү иштеп чыгыш керек го деп ойлойм. Мисалы мен бул чыгармада эң ошо башкы каарман менен чогуу жүргүнчүсү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ал негизи орусчасында автостопщик деп котордум. Анан ошол автостопщик дегендин кыргызча мааниси жок экен. Кыргызча мисалы бир сөз менен автостопщик деп айта албайт экенсиң. Арабада мурун кантип бири-бирине жардам берди болчу экен деп ойлойм. Атка минип баратканда кандай сөз? Жол тосуп кетилдим деп эле айтат да. Анан бирок ошо жол тоскон жүргүнчү деп айтты, ошентип узун сөз менен айтыш керек болуп калат экен да. Бир сөз менен. Ошондой жактарынан кыйналдым. Анан ошол жалпы эле ошо котормо жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мисалы кээ бирлер светофор десиш керек десе, кээ бирлер жол чырак деп жүрүшөт. Көп эле сөздөрдүн ушундай талаш маанилери бар.
мисалы Facebooktан ар ким эле акылдуу болуп, а давайте бул сөздү минтип айтып коебуз. Анда келгиле бул сөздү минтип айтып алабыз деп эле өзүнчө эле билерман боло берсе мен таң кала берем да. Ошондуктан ошондой башаламандыкты токтотуш үчүн бирдиктүү бир норма кабыл алып коюш керек го деп ойлоп атам. Жакшы, туура айтып өттүңүз. Мен да ушуну ар дайым эле айтып, анткени биз деле өзүңүз эле билесиз да, колдонуп жатканда сөздөрдү колдонуп жатканда биз дагы эмне деп которобуз бул сөздү деп жаңы кирип аткан балким биздин тилибизге, сөздөргө кыйналып калабыз. Анан бул жатынан мен түрктөрдүн түрк тил курумун аябай баалап келем. Анткени кайсы жаңы ачылыш болбосун, жаңы сөз болбосун, аны өзүлөрүнүн тилчилери түркчөлөп жазып чыгып, анан ошол экелерди элдерге сиңиргенге аракет кылышат да. Бул жатынан биз дагы жакшы иштешибиз керек экендигин да бир жолу баса белгилеп айтып өттүңүз окшойт. Сизге чоң рахмат биздин бүгүн студиябызга келгениңиз үчүн. Эртеңки келе жаткан махабат майрамыңыз менен куттуктайм. Рахмат силерге дагы ушундай мени эфирге чакырып, ушу котормомду бир жарнамалап дегендей ушинткениңерге, анан силерге тунук эфир каалайм. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңар кут болсун. Ушундай кесип жөн күн эмес, кесиптик майрамыңар күнү туш келип калган интервьюма мен дагы өзүмдү бактылуу сезип атам. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми эгерде сиз жок, мен китепти кармалап көрүп окуйм дей турган болсоңуздар, нускада, калтырбасам тап ошол жактан дүкөндөн сатып алып окусаңыздар болот экен. Окуңуздар дейли, анткени китеп чын эле биздин жан дүйнөбүздү байытуучу. Эгерде кандайдыр бир өзүбүз же летчик болобуз, же саякатчы болобуз десек дагы, ошол эки ичиндеги образдагы кишилер менен биздин ошол кандайдыр болсо дагы мындай психологиялык жактан дагы арылып, дарыланып алуубузга дагы бул өтө маанилүү болсо керек. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эфирден жоголбой экрандан чыгам деген жаңылыгыңыз мага аябай жакты. Убактыңызды бөлүп бүгүн биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми урматтуу угармандар, биз эртеңки кечээ сиздер менен кош айтышабыз. Эртең буюрса таңкы саат 9-да жаңы күндө кайрадан жолугушкучакты. Аман болуңуздар.